Ночь, бары уктайбыз, ночь. Уктайбыз, кулар. Көрөз. Уктайсыз, кудуреттейки. Мафия оюну бул адамдардын интеллектуалдык, психологиялык жактан өнүгүүсүн калыптандырган жамааттык оюн. Мында адамдардан өтө тапкычтык, зиректик, эпчилдик сапаттары талап кылынат. Ар түрдүү түзүлгөн кырдаалдардан бир көз караш менен чыга билүү. Көбүн эсе ички туюм сезимдерге таянып, душманды аныктоо. Оюндун шартына жараша алып баруучу катышуучуларды түн деген сөздү айтуу менен оюнду баштайт. Баары ширин уйкуга киришет. Оюн негизинен адамдын санына жараша жүргүзүлүп, анда мафия, милиция кызматкери, дарыгер жана тынчтыкты сүйгөн жашоочулар, тактап айтканда карапайым эл деген топтон курулат. Бул оюн учурда көпчүлүктүн арасында ар кандай кабыл алынууда. Мафия оюнун билесизби? Кандай? Мафия. Оюну Көпчүлүгү эки карта менен ойношот. Жок, мен билбейм. Бул мафия оюнуну мындай ойногондо мындай эки жүздүү, анан сөз байлыгы кең адамдарга оюнду аябай кызык алып барат. Мафия оюндары менче казино болуш керек, башка эч кандай оюн билбейт экенмин. Карта оюндарын гана билем. Ойгонгондун кажети жок деп ойлойм. Уктайбыз, баарыбыз уктайбыз. Кимде-ким түнү сүйлөсө, никага окшоп болбойт. Gündüzü sürüyorlar kısaca. Belki çalışan süresi oyundan çektirdi. Adam ise Kızıl mafya var koyulmuştu. Kızıl. Чармачылыктагы түйшөлүү, тыным билбей изденүү, ар тараптан өзүн өзү өнүктүрүү. Булардын баары адамдын физикалык жактан чарчоосуна, алсыз абалга келүүсүнө алып келет. Мындай абалда оюңду бир жайга топтой албай, жумушуңдан кандайдыр бир жыйынтыкка келе албай кыйналасың. Шоу-бизнес чөйрөсүндөгү чыгармачыл инсандардын эс алуусу, күнү көңүлдүү өтүүсү, аз убакытка болсо да бир топ көйгөйлөрдөн арылуу үчүн атайын чогулушуп, мафия оюнун ойноо аркылуу чарчоонун ыкмасын колдонушат. Мафия оюну эскиден бери ойнолуп келаткан оюн. Муну ошол баягы мурунку союз убагында баягы КГБшниктер ойноп, баягы өздөрүнүн кесиптик мындай тармагында аябай көп колдонушкан экен да. Анан Бишкекте деле жаштар бар, жаштар ойноп барганда группаларда ойноп келатат да. Биз ага мындан 2 жыл мурун Нурзат Токтосун экөөбүз сүйлөшүп отуруп, анан айттык, келгиле биз өзүбүз деле бир группа топтоп ойноп көрөлү депчи. Анан ошентип 2-3 киши болуп баштаганбыз. 2 жыл болуп калды, 2 жылдан бери ойноп атабыз. Мына азыр ар жума сайын 15-20 киши келип, мындай такай ойноп турушат. Аталган оюн атайын картанын жардамында ойнолуп, алып баруучунун башкаруусунда катышуучулардын аракетинен уланып, жагымдуу көз карашты калыптандыра алат. А бирок бир караган кишиге түшүнүксүз, тескери ой калтырышы мүмкүн. Оюн катары көрбөш керек. Мындайча айтканда, адамды психологиялык жактан, логикалык жактан ой жүгүртүүсүн аябай мындай жакшы калыптандырат. Андан сырткары мындай бир нерсени кандай десем, мындай ой жүгүртүп, алдын ала эсептеп, адамдын баягы кандай десем, бири-бирине болгон мамилесинде аябай мындай өзгөртөт, же болбосо мындай көп эле жардам берет да, бир нерсени мындай тапканга же болбосо издегенгечи. Андыктан эгер ой жүгүртүүнү каалаган, логикалык ойногондо ой жүгүртүү каалагандар болсо, мен суруштамакмын, жакшы болот. Чарчатуучу жумуштардан, баш оорутма көйгөйлөрдөн алыста, жылуу мамиле, көтөрүңкү маанай. Бул убактарда баарынын ою бир гана оюн менен алек. Негизги максат карапайым элдин биригүүсү. Алардын жашоосуна зыян тийгизген кара ниет, кара күчтөрдү жок кылуу, бейпил турмушка умтулуу. Бул оюнду биз туулган күндөрдө кайсы эмне себептен жолукпайлы ошол жерлерде ойнойбуз. Бул оюндун аркасы менен негизи биз көп достор таптык. Тааныш болуп, аябай чармачылык жактан да бири-бирибизге поддержка кылып жүрөбүз. Ошондуктан бул оюндун максаты бир гана ой жүгүртүү гана эмес, мен ойлойм, достукту да бекемдөө деп. Ал эми оюндун эрежелери тууралуу айтсам, бул оюнда эң биринчи эреже бул алдаш керек, жалган айтыш керек. Башкача айтканда 200 болуш керек. Ошондуктан бул жер жалаң 200-лөр топтолгон. Жакшы сөз менен. Жана ой жүгүртүүсү мыктылап топтолгон.
мафия. Аталышы башкача түшүнүктү камтыганы менен адам баласы үчүн айрыкча чыгармачылык чөйрөдөгү инсандардын ар тараптан өсүп өнүгүүсүнө көмөкчү боло алат. Демек, мындай адамдын жашоосуна оң таасирин берип, жакшы жакка умтулууга шарт түзөөрү бышык. Бүгүнкү күндө бул оюн ар тармактагы жамааттардын биригүүсүндө да ойнолуп келүүдө. Юсунжан мүмкүн. Бул жакта мафия жок деп ойлойм, себеби биз кымылдаганында уккан жокмун эч кимдин. Көздүн кыймылдаган билинбейт. Жок, даже мындай эме болгон бирок дыхание одинаковое болот. Да. Азыр мурду менен көрсөтүп